Мына азыр сүйлөштүк, биякта дагы 3 үй салганга орун бар экен. Ошонун биринчи үйүн баштаганга мына министрге айттым, эртең кат жазып кириңиз деп тыйын бөлүп беребиз. Мына дагы беребиз. Чоң рахмат. Жардам бергиле, коррупция менен күрөшүү боюнча, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча, кылмыштуулук менен эми баягы накта кылмышкерлер менен күрөшүңүздөр. Андай мурда bir подставить этип антип результат кайда үчүү немени токтоткула мына министрге да айтып атам. Начальник УВДга да айттым, мына мурдакыдай болбосун деп. Баягы чет өлкөлөрдө өнүккөн өлкөлөрдө андай жок. Только преступник менен күрөшөт. Анан бизде илгерки союз мезгилинен калып калган баягы результат бербей атасың дегендер бар. Мына ошо оперлер кызматкерлерине, башкаларга ошо андайларды токтотуп эле койгон. Баары бир мамлекеттик кызматкер деген бул ички иштер кызматкерлери бар, элдин арасында иштеп жүрөсүңөр. Результат берилип бирөөнү эптеп эле баягы подставить этип камай коюш эмес, силер профилактика жүргүзөсүңөр дегендей. Баары бир эмгегиңер бар, пайдаңар тиет, мамлекетке керексиңер. Нарын областық ішкі іштер башқармасының өздік құрамы 60 пәтерлі үйдің ачылу әзірлетілді. Саламатсыздарбы, урматтуу ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Нарында милиция кызматкерлерине үй берилди. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Нарын облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Нарын шаарында укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн курулган көп патерлүү турак жайдын ачылыш аземине катышты. Анда сөз сүйлөгөн Жапаров жаңы батир ээлерин куттуктап, бул окуя милиция кызматкерлеринин жашоосундагы чыныгы маанилүү окуя экендигин белгиледи. Ошондой эле батирлерди бөлүштүрүү ачык айкын, тийиштүү талаптарга ылайык жүргүзүлгөндүгүнө ишеним билдирди. Өкмөттүн маалыматына караганда Жапаров Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылыш салтанатына да катышты. Кочкор райондук ички иштер башкармалыгы 1950-жылы уюшулган, жана имараты авариялык абалда турган. Буга байланыштуу 2018-жылы республикалык бюджеттен имараттын курулушу үчүн 34 миллион сом бөлүнгөн. Жаңы 2 кабаттуу имарат заманбап талаптарга ылайык салынган. Анда кылмышкерлерди издөө, алгачкы текшерүү, тергөө жүргүзүү, участкалык өкүлдөр бөлүмүнүн ыкча миликтөө маалымат тобунун иш бөлмөлөрү каралган. Ошондой эле имарат тийиштүү жабдуулар жана уюштуруу техникасы менен толугу менен жабдылган. Сиздерге чоң рахмат. Биз абдан сүйүнүп атабыз. Коомубуз коюмубузга батпай турат. Келет атасыз. Отуруңуз. Саламатсыздарбы? Жок, бирине сиздердин ишиңиздердин өтө кыйын экенин түшүнөбүз, билебиз. Мен баарын сыртынан эмес, ичинен билем. Эмгек акыңыздар аз, муну да билебиз. Ошондуктан эмгек акысы аз болгон жерде мекемеде сөзсүз коррупция болот да. Коррупцияга барат, үй бүлө багыш керек, бала чака багыш керек деген, окутуш керек, чокутуш керек дегендердин баарын билебиз. Кийинтиш керек дегендей. Аган сиздердин эмгек акыңыздар жетпейт. Бирок ушунча 30 жыл чыдап келгенсиңер, 1 жыл, 1,5 жыл белиңерди бекем бууп, ушул бүгүнкү эмгек акыңыздар менен иштеп чыдап туруңуздар. Кудай буйурса, элдин сиздердин жардамыңыздар менен баягы бардык тармактардагы коррупцияны жеңип чыксак, сөзсүз түрдө биздин экономикабыз көтөрүлөт. Албетте сиздердин зарплатаңыздар көтөрүлөт. Bir айдан 2 айга жеткидей кылып туруп, ушул зарплаталарын көтөрүп беребиз деген ушу бир чоң максатыбыз бар. Кудай буйурса, ошого дагы жетебиз. Саламатсыздар. Жети иштебей атат, же суу бөлүнбөй атат. Анан коопсуздук маселеси боюнча эми тилек ой айлар айтылат, анан сураттат. Анан ошонун баарын облустка каржылап атат. Мындан тышкары мунун график
Nurgül tek koyuyor. Sana hiç boyunca bitmedi. Video kamera наружный, внутренний, если все это fotoğraf yaptı. Daha içeri gösterip içine de şurada kreşin içine gösterip ötesi apazan yapacağız. Dört kamera. Dört kamera. Ya, tuvalet duşu. Bu kadar çıkar. Yanında sanırcılığı var, duşu var. Satürlükleri salınıyor. Sanırcılığı, duş kuşu var. Bitiyor burada. Antep tuvalet. Kılmıştılık menен баягы накта баары бир мамлекеттик кызматкерлерге ички бар айлана тиет мамлекетке керексиз.